Bütün Kırgızstan Mudumаров. Öte ökünüştü urmatı kesipteşler. Kolda bayt деген ешкім жоқ, бірақ bir soru var эле да. Мына соңку 7 жылдан бери Адылбек мырза каржы министринин орунбасары, каржы министри болуп келатат. Бүгүн мен эмес, бүгүн бийликтегилер туруп алып айтып атат. Соңку 5-6 жылдан бери бизге пайдасыз кредиттер алынган. Өтө чоң мындай бир коррупцияга малынган бийлик болгон дейт. Сиздин министрлик кезиңизде да ошолордун баары. Кандай карайсыз ушул айтылып аткан сын пикирлерге? Адахан Месамбарович, мен 2015-тен 2018 жылга чейин министр болуп иштедим. Ага чейин орунбасар болуп иштедиңиз? Жок, министр финанс министринде орунбасары болуп иштеген жокмун. Экономика министрлигинде орунбасары болуп иштегем. Финанс министрлигинде министр болуп иштедим да. Мен иштеп турган убакта биз чоң жакшы бир нормативдик укуктук актыларды дагы кабыл алганбыз. Ошол эле бюджеттик кодексти, ошол эле салыктык эмес өлчөмдөр жөнүндө кодексте эки чоң бюджетке тиешеси бар кодексти алганбыз да. Ошо бюджеттик кодексте эл аралык болобу чыгылып көп маселелерди чечкенбиз да. Пландаштыруу маселесинде дагы мурда финанс министрлигинде акчаны баягы адам фактор абдан эме болчу да, буга бөлөм, буга бөлбөйм деп. Келгенде биз кассалык метод деп киргизгенбиз. Түшкөн кирешеге жараша автоматтуу түрдө ошо программа министрликтерге бөлүп берчү да. Бул жерде жана баягы адамдык факторлорду биз жокко чыгарганбыз да. Капиталдык салымдар боюнча өкмөттүн токтому менен кабыл алынды жана бюджеттик кодекс боюнча. Мен ойлоп атам, эми дайыма өнүгүү болуш керек да. Мен иштеп турган убакта көп жакшы нерселер жасалган, бирок аны менен эле токтолбой, мен ойлоп атам, азыр дагы мындан ары жылууга дагы жаңы ыкмаларды, нормативдик укук актыларды киргизүүгө мен дайыма даярмын сиздер менен чогуу. Анда ошол соңку 30 жылда жасалбаган иштер азыр жасалып атат дегендердин баары жалган экен да, туурабы? Алардын баары сиздин кезиңизде эле иштелип койгон турбайбы? Алмаз мырза эмне жооп бербей эле койдуңуз деп атасызбы? Мен суроо бердим да. Мен жооп бербей деп атасыз. Мен айтпадымбы? Дайыма алдыга жылууга биздин мүмкүнчүлүк бар. Өз кезегинде дагы жакшы жумуштар жасалган, мындан ары дагы жакшы жумуштар жасалат. Мына биздин жолду бириктирип аткан альтернативалык жол дээрлик бир 900 миллионго чыгып кетти деп атат да. Мына ошол сиздин министрдин орунбасары болуп, министр болуп иштеп тургандагы келинген кредит бул. Ушуга кандай карайсыз азыр? Караңызчы, бирөө айтат 900 миллион болду дейт, бирөө айтат 600 миллион эле доллардын тегерегинде болуп атат деп. 1 километри кандай болуп калды? Алтын жолго айланып кетип бартабы? Ошондо кандай келишим түзгөнсүздөр сиздер? Мен тактап туруп кийин айтайын да. Мен жооп берип койчумун мага. Адахан Кимсанбаевич, мен жооп берди айткан жок, мен сөздү укпай калдым. Ошо 30 жылды 30 сокку деп угуп алыптыр. Ошого мен 30 жыл деп айттым. Ойлоңуз, мен отуруп алып бул жерде сизге комментарий берип атат деп. Билбейм, жооп берейин деп эле кая микрофонду өчүрүп койгондон. Ошондуктан сиз эгер тактап жооп бере турган болсоңуз мындай. Адыл мырза, биз экөөбүз бири-бирибизди билебиз. Көптөн бери эле билебиз. Ушул альтернативалык жолдун бүгүнкү күнгө чейин баасы канча болду? Ошону бир байкап туруп бизге жазуу түрүндө берип койсоңуз да.